Өмүр Токтосунов атындагы орто мектеби 8-класс кыргыз тили жана адабият мугалими Турсунбаева Кундуз Мукамбетовна. Саламатсыңарбы, кымбаттуу окуучулар? Мен ойлойм, силер бүгүнкү сабакка даярсыңар. Бүгүнкү сабак балдар силер үчүн пайдалуу жана кызыктуу болот деп ишенем. Анда балдар сабакка активдүү катышабыз. Келгиле балдар, жаңы темага өтөрдөн мурда ким көп билет оюнуна көңүл бурсак. 10 секунддун ичинде жооп табууга аракет жасаңыздар. Даяр болсоңуздар, баштадык. Биринчи суроо. Кандай жаныбарлар көзүн ачып уктайт? Убакыт кетти. Бул албетте балыктар. Мунун жообу балык. Экинчи суроо. Марко Арони 17-кылымда кандай тамакты ойлоп тапкан? Убакыт бүттү, бул макарон. Үчүнчү суроо. Термометр 15 градусту көрсөтүп турган болсо, эки окшош термометр канча градусту көрсөтөт? Албетте эки бирдей термометр 15 градусту көрсөтүп турат. Төртүнчү суроо. Эң алгачкы картошка каерде жаралган? Бул албетте жерде. Азаматсыңар балдар, эгерде жоопторун өзүңөр тапсаңар. Бүгүнкү сабактын темасы сөз айкашы жана анын мүнөздүү белгилери. Сабактын максаты сөз айкашы боюнча алган билимдерибизди бышыктап, сөз менен сөз айкаштардын айырмачылыктарын бири-биринен ажыратып, грамматикалык белгилерин таап, сөз айкашынын түгөйлөрүнүн өзгөчөлүгүнө карай бөлүнөрүн далилдейбиз. Балдар, алгач сөз менен сөз айкашын бири-биринен айырмалап алсак, ичик, бөлмө, жапыз, жакын, баары булар сөздөр. Ал эми жылуу ичик, 3 бөлмө, үйдөн жапыз, тоодон жакын, окуучулардын баары булар сөз айкаштары боло алат. Демек балдар, сөз өзүнчө жеке турганда жалпы мааниде колдонулат. Ал эми башка сөз менен байланышып сөз айкашын түзгөндө ал алдаганча ачык, так жана кенен мааниде колдонулат. Тактап айтканда сөз чыныгы реалдуу кубулушту билдирүүчү адам баласынын кебиндеги айрым эң майда бөлүкчөлөр. Ал эми сөз айкашы эки же андан ашык толук маанилүү сөздөрдүн айкалышынан туруп, лексика семантикалык мааниси боюнча бири-бирине ылайык келген сөздөр жана белгилүү бир грамматикалык эреженин негизинде өз ара байланыша алат. Балдар, сөз айкашынын компоненттери багыныңкы жана багындыруучу сөздөрдөн турат. Мисалы, кызыктуу жомоктор. Бул жерде багындыруучу, башкача айтканда негизги сөз жомоктор, багыныңкы сөз кызыктуу. Демек, жомоктор эмнелер? Кандай жомоктор? Бул жерде негизги сөз зататоч болду, ал эми багыныңкы сөз сынаточ. Демек, кызыктуу жомоктор деген сөз айкашы бири-бири менен мааниси жактан байланышты. Сөз айкашынын багындыруучу, башкача айтканда негизги бөлүгү сөз айкашынын тутумундагы негизги маанини билдирет. Ал эми сөз айкашынын багыныңкы бөлүгү мааниси жана грамматикалык жактан багындыруучу сөзгө көз каранды. Башкача айтканда, багындыруучу түгөйдүн маанисин ачып тактайт. Ошондой эле сөз айкашынын түгөйлөрү өз ара байланышуу өзгөчөлүгүнө карай эркин жана туруктуу сөз айкашы болуп экиге бөлүнөт. Эркин сөз айкашы бардык учурда кездешип, ал сүйлөм арасында сөздөрдүн маанилик катышын түзүп турат. Айтылуучу ойдун мазмунуна ылайык түгөйлөрү да алмашылып, башка сөздөр менен айкаша берет.
ошондой эле түгөйлөрүн ажыратып жиберүүгө болот жана ар бир түгөй сүйлөмдө ар башка милдетти аткарат. Мисалы, биз айылга барабыз. Бул сүйлөмдөгү биз барабыз, айылга барабыз деген сөз айкаштары ушул сүйлөмдө гана пайда болду. Айтылуучу ойго карата аларды өзгөртсөк болот. Мисалы, эртең барабыз, кеч барабыз, айылга келебиз, айылга жардамдашабыз. Бул жерде сөз айкаштары биз барабыз ата точ этиштен турат, айылга барабыз так тош жана этиштен турду. Ал эми синтаксистик милдети да ар башка. Мисалы, бул сүйлөмдө биз энин милдетин, барабыз баяндооштун милдетин, айылга бышыктооштун милдетин аткарды. Демек, туруктуу сөз айкашындагы, башкача айтканда, фразеологизмдер тике маанисинен ажырап, бир маанини билдирип, сүйлөмдүн бир гана мүчөсүнүн милдетин аткарат. Тактап айтканда, аларды ажыратып же башка сөз менен алмаштырып жиберүүгө мүмкүн болбогон сөз айкаштары. Эми балдар, жээренче чечен тууралуу жумукту буга чейин окуганбыз. Ошол жумуктун кыскача угуп, туруктуу сөз айкаштарын таап, алардын маанисине көңүл бурсак. Калк айтса, калп айтпайт дегендей, жээренче чечен күндөрдүн биринде баласы Төлө мырзаны текшерип көргүсү келет. Өзү менен ээрчитип, алыс жолго чыгат. Айылдан бир топ узагандан кийин жээренче чечен баласына: "Төлө мырза уулум, узун жолду кыскарт" дейт. Аны уккан баласы минип бара жаткан атынан түшө калып, канчыгага байлаган кетменин ала коюп, жерди кетмен деп кирет. Баласынын жоругуна нааразы болгон жээренче чечен: "Балам, узун жолду кыскарт" деген кеп салып, "Билгениңди айтып бер" дегенди туюндурат дейт. Дагы бир топ жол жүрүшөт. Жээренче чечен баласына: "Төлө мырза уулум, ат жалына казан ас" дейт. Анда уулу жерге түшө калып, аттын жалын өрттөп жиберет. Көрсө, ат жалына казан ас деген бул ат үстүндө тамактаналы дегенди туюндурат экен балдар. Ошентип, жээренче чечен уулу Төлө мырзага абдан нааразы болгон экен. Демек балдар, бул жерден биз эки туруктуу сөз айкашын таптык. Узун жолду кыскарт, ат жалына казан ас. Демек, буларды бири-биринен ажыратып жиберүүгө мүмкүн эмес экен. Булар бирдей сүйлөм мүчөсүнүн милдетин аткарып, бирдей суроого жооп берет экен. Балдар, кана балдар, бүгүнкү сабакты бышыктоо иретинде төмөнкү сүрөттөрдү карап, сөз айкаштарын түзсөк. Ойлонууга 1 секунд. Азаматсыңар балдар, билимге умтулуу деп түзсөк болот. Экинчи сүрөткө көңүл бурабыз. Ойлонууга 1 секунд. Азаматсыңар, мээримдүү эне. Үчүнчү сүрөткө көңүл бурсак. Азаматсыңар балдар, кызыктуу китеп. Кийинки сүрөткө көңүл бурсак. Демек, телефон менен сүйлөшүү. Азаматсыңар балдар, эгерде туура сөз айкаштарын тапсаңар. Эми бул жерден бир мисалды алалы. Мисалы, мээримдүү эне деген сөздү алалы. Бул жерде багыныңкы сөз менен багындыруучу сөз бири-бири менен мааниси жактан байланышты. Багындыруучу сөз эне, ал эми багыныңкы сөз мээримдүү. Балдар, кийинки сүрөттөргө көңүл бурсак, бул жерден биз туруктуу сөз айкаштарын табабыз. Ойлонууга 3 секунд. Азаматсыңар балдар, бул жерден биз туруктуу сөз айкаштарын таптык. Демек, кандай туруктуу сөз айкаштары бар экен? Кой оозунан чөп албаган жана оозу менен орогоргон. Демек, кой оозунан чөп албаган бул момун, жоош адамга карата айтылат экен. Ал эми оозу менен орогоргон бул кыйратпаган, иш бүтүрбөгөн адамды айтат экен.
Эгерде туура тапкан болсоңор азаматсыңар балдар. Балдар, кийинки сүрөткө көңүл бурсак, үйгө тапшырма. Балдар, сүрөттөрдөн эмнени байкадыңар? Демек, ушул сүрөттөр боюнча үйдөн фразеологизмдерди, башкача айтканда туруктуу сөз айкаштарын таап, дептериңерге жазып келесиңер. Анда эмесе көңүл бурганыңарга чоң рахмат. Саламатта калгыла.